Табиятыман тартынчагылам, уяңылам. Сагынбай, Саякбай аталарыбыз бактылуу доорду жашаптыр да. Алардын угармандары бар болчу. Ошол бабалардын эрдигине татыктуу мүнөз күтүшүбүз керек. Манас болуш керек. Манас болууга аракет кылыш керек ар бир жетекчи. Өнөрүн көзгөн илбеген, өнөрүн өзгө билбеген өткүр сыргак күйгашка. Өнөрү гана журттан бир башка. Сырттанын сыргак күйгашка. Анысыны гана журттан бир башка. Окуй. Албетте, түш негизги себептердин бири. Бирок ал жападан жалгыз себеп эмес да. Манасчылык ааламына сүңгүп кириш үчүн, ал дүйнөдө ээн эркин чаба куруш үчүн, ээн эркин саякатташ үчүн көптөгөн нерселер себеп болот. Биринчиден чөйрө себеп болот, сөзсүз түрдө. Устат деген чоң таасир, чоң сабак болот. Алган багыт, жашооң, анан таасир эткен адамдар ошондой нерселер болот деп ойлойм. Менин эң биринчи ушул дүйнөгө бурулуп калуумдун негизги себеби катары чоң энемди айтып келем. Чоң энем жомокко жакын, элдик уламыштарды аябай көп билген, казынасы кенен, куржуну толо кишилерден эле. Ошол чоң энемдин жомокторун угуп чоңойдум. Элдик оозеке чыгармачылыкка, жалпы эле элдик өнөргө аралашуума бирден бир себепкер болгон ошол кишилер. Тамга тааныгандан баштап ыр күүлөрдү, дастандарды Курманбек баштаган окутуп, анан Манаска чейин окутуп, угуп, анан күлгөн жеринде күлүп, күйгөн жеринде күйүп, кошо кепчип, өлүк тиригимди көрүп калайын, жалгыз кишини да ошончолук көптөйбү деп, маселен, ушундай сыргактын баягы курчоодо калган жерин окуп берип аткандагы элестер көз алдымда да, ушинтип каргап, шилеп, урушчусун урушуп, демек ошол дүйнөгө аралашып кошо жашачу өзү. Ошол менен кошо мени да бирге жашат. Биринчи себепкери ошол чоң энем десем жаңылышпайм. Балалыктын аманаты деген ырарнагымын чоң энеме. Мына ошол эң негизги таасир, жомок дүйнөсүнө жетелеген киши ошол болду. Андан кийин албетте түш себепкер, бирок мен өзүм тартынчаак, табиятыман тартынчаак элем, уяң элем. Ошол көргөн түшүмдү деле ушундай түш экен деп деле эле салган эмесмин. Кадимки катардагы түштөрдүн бири катары көргөнмүн. Ошентип жүргөн күндөрү менин шыгымды, дараметимди байкап, Манас айтууга үндөгөн кыргыз тил адабияты мугалими Ураимова Кайры деген эжекебиз болду. Ал Манас айтасың деп эле тапшырма берип, анан жаттатып, ушинтип, анан ошол нерсе өзүнө тартып кетти. Баягы ичинде бугуп жаткан нерселерди буркан шаркан түшүрүп ойготуп кетти да. Булактын көзүн ачкан киши ошол Кайры эжекебиз десем жаңылышпайм. Анан ошондо деле урунуп беринип, баягы билип билбей жүргөн учурлар болду. Таанып тааныбай жүргөн учурлар болду. Анын натыйжасында көбүрөөк ооруп калып аттым. Талморулуу кишидей болуп эле ушундай болуп жүргөн күндөрү. Анан шаарга окууга келип калдым. Шаарга окууга келгенде шаардан анан Болот Акматов деген агайыбыз устаттык кылып, негизги жолду көрсөтүп, сен Манас айтпасаң болбойт, сен Манасыңды токтотпошуң керек, улашың керек деген нерселерин Манас дүйнөсү жөнүндө кенен маалыматты берген киши ошол киши болду. Андан кийин анан манасчыларга аралашып, манасчылардын дүйнөсүн таанып, анан ушинтип отуруп, анан кийин өзүнөн өзү ушул зор дүйнөгө акырындап отуруп кирдим да, дароо секирип кеткен жокмун, акырындап
бутумду салып малып көрүп чоң деңизге дегендей. Анан кийин акырында түшөсүң го. Ошол сыяктуу болуп акырында биринчи себепке экинчи себеп жалгашып отуруп, бирине бири уланып отуруп, анан зор дүйнөгө бой таштап, зор дүйнөгө кадам таштадым. Бул эми өтө бүгүнкү учурда өтө оор чындап келгенде. Мен кээде суктанып кетем. Тең туш жоро жолдош манасчыларыбызга айтып кеп кылып калам. Сагынбай, Саякбай аталарыбыз бактылуу доорду жашаптыр да. Аябай бактылуу доорду жашаптыр. Себеби алардын угармандары бар болчу. Бизде угарман да жок жада калса. Алар бактылуу доорду жашаптыр, түшүнгөн коом бар болчу. Алар бактылуу доорду жашаптыр, көртүрүлүк көйгөйүнөн алыс болчу. Эмне кылып жанбаган, балам кантет деген ойдон алыс болчулар. Себеби ырыскысы, тапкан ташыганы манасы менен болчу. Манасы менен өзүн гана эмес, баласын гана эмес, айылын асырачулар. Элин бакчу, урук тууганын бакчу. Тилекке каршы бүгүн андай эмес. Бирок андай эмес деп таштап сала турган жүк эмес бул. Бүгүн бизге эки эсе милдет артылып отурат. Аталарыбыз бактылуу болгон, дагы эмне үчүн бактылуу болгон? Аларга атаандаштык жараткан күч болгон эмес. Себеби радио болгон эмес, теле болгон эмес, интернет болгон эмес. Көңүлдү алагды кыла турган нерсе жок болчу. Манаска тете эч нерсе жок болчу. Азыр алаксыткан нерсе. Компьютерлик, телефондун оюндары эле адамдын акылын тушап салып атпайбы? Ушундай доордо улуу дүйнөгө сүйрөп келиш өтө оор. Албетте, ыйык нерсе туюк болот. Аны баалагандар аз болот, көтөрүнгөндөр андан аз болот. Бирок ошол учурда дагы таштап кетпей көтөрүнүп жүргөн ошол манасчыларга алкыш айтат элем. Бирок бүгүнкү күндө бизге манас айтып коюу да жетишсиз. Манас айтсак эле баары бүттү деген коомдо жашап аткан жокпуз. Биз ошол манасты жайылтуунун, таратуунун, элди өзүбүзгө тартуунун дагы көптөгөн ыкмаларын иштешибиз керек. Заманбап өнүгүүлөрдү пайдаланышыбыз керек. Ошол комикстер болобу, ошол телевидение болобу, ошол оюндар, ошол бала бакчаларга арнап, мектеп курагындагы майда класстарга арнап, жогорку класстарга арнап, жогорку окуу жайларына арнап, жалпы элге арнап, ар кандай деңгээлде манас сабактарын жайылтышыбыз керек. Анимациялык багытта иштешибиз керек. Бул жеке эле манасчылардын эле иши эмес, жалпы кыргыз уулунун кыла турган кызматы ушул болуш керек да. Биз манас менен сыймыктанабыз, манас менен мактанабыз, бирок ушундай иштерибиз али күнчө жайдак жатат. Манас дүйнөсү, манас ааламы казылбаган казына дың боюнча турат. Анда изилдей турган нерселерибиз да көп. Манас таануучу окумуштууларыбыз саналуу эле. Манаста изилдей турган нерсе арп. Медицинасын казып чыкса, астрологиясын казып чыкса, астрономиясын казып чыкса, географиясын казып чыкса, архитектурасын изилдесе, түгөнбөгөн дүнүйө жатат. Ошолордун баардыгы келечек жасай турган нерсе болуш керек. Ар бир тамгасын, ар бир сөзүн изилдесе өзүнчө дүйнө ачылат. Мына Айтматов ааламга даңыз болгон Айтматов. Башына шири чаптатып маңкурт кылып алышты деген эки саптан өзүнчө зор теманы, зор дүйнөнү алып чыкты. Маңкуртчулук түшүнүктү алып келди. Дүйнөгө маңкурт деген терминди алып кирди. Ошондой нерселер толтура жатат манас дүйнөсүндө. Эл ичинде жаштардын арасында манаска кызыгуу өтө көп. Кудайга шүгүр, Кудай кут кылсын. Бирок тереңден эмес ошол нерселер. Мен айтып аткан нерсем жанагы түбү тешилген бош көзөө болот эмеспи? Идиш карапа. Анан ага шамал аркырап келгенде гүү деген үн чыгат да. Ошондой жан дүйнөсүн боштук ээлеп калган учур. Элдин жан дүйнөсүн боштук ээлеп, ар кайсыны түртүп атабыз. Америка болгубуз келет, Швейцария болгубуз келет, Араб болгубуз келет, Кытай болгубуз келет, башка болгубуз келет. Ушундай учур болуп аткан учурда
Бирөөлөр кыргыз болгусу келип, көкүрөгүн ойгулап биз кыргызбыз деп жүрөт. Бирок ошону дагы терең түшүнө элек да. Кыргыз кантип болуш керек? Мен кыйынмын, менин бабам кыйын болгон деп мактана бергенден кыргыз болуп калбайт. Өз көкүрөгүн жарамыштаган баатыр болбойт дейт. Ошол бабалардын элдигине татыктуу мүнөз күтүшүбүз керек. Татыктуу жүрүм турум, адеп, ахлак күтүшүбүз керек. Мына ошондо биз бабаларыбыз менен мактансак болот. Манасты 5 мүнөт уккан кишини таба алабыз. 10 мүнөт уккан кишини таба албайбыз. 1 саат уккан кишини табуу өтө сейрек. Анан илгеркилер күн түн деп айтчу экен отпойбу? Күн түн деп айтышат. Бүгүнкүлөр деле Кудайга шүгүр узак айтат. Бирок узак уккан угарманыбыз жок болуп атпайбы? Уккан угармандар дагы эмне жөнүндө айттык деп сурасаң, кайра жооп бере албайт айрымдары. Өтө сейрек да, демек бул окуяны түшүнүп уга албайт. Бул бир жагы. Экинчиден, манас угуунун өзүнүн маданияты бар да. Манас айттыруунун өзүнүн маданияты бар. Өзбек би Тыныбекти чакырат илгерки замандарда. Анан ошондо талап коет. Мен купулума толо турган манасты айтып берсең, мен сени купулуңа толо турган кылам. Дейт дагы айтканындай кылат, купулуна толот, аттап, тондоп, үйүр жылкы менен узатат. Узаткандан анан эми Кудай кулум десе пайгамбар айласы жок үмөтүм дейт дегендей, жанындагы майла чүйдө байлар бир кошомат кылыш үчүн деле, тиге жагыныш үчүн деле Тыныбекти чакыра баштайт да. Тынеке, биздикине да түшө кетиңиз, биздин айылга да бара кетиңиз, манас айта кетиңиз дегенде Өзбек бидин какканы бар да. Эй, Тыныбек силерге дубана беле, жолдон жетилип кеткидей. Андай чакырта турган болсоңор, айырына ат чаптырып, аттап, тондоп, мен кантип кадырлап күтсөм, ошентип кадырлап күтүп, ошентип кадырлап узатып ийгиле. Ошондо Тыныбек барат силерге. Деген мына манасты кантип угуу керек деген бүгүнкү күнгө сабак. Кантип манасчылык кадырлоо керек, күтүп алуу керек. Бул сөзсүз түрдө чөнтөгүбүздү, капчыгыбызды калыңдат, жана биз каалаган нерсени бер деген нерсе эмес, манасчыга болгон мамилени өзгөртүү керек. Дубанага кылган мамиледей, артистке кылган мамиледей болбош керек. Чоң мамлекеттик иш-чараларда, резиденцияларда бир-эки жолу мен да манас айтып калдым. Өкүндүм бирок ошол нерселерге. Элдер ошол эл аралык парламенттен, президенттер жана башкалар келген учурларда айтып жүрдүк да. Тамак ичип отурган учурда көңүлү башка нерседе болуп атканда, магнитофонду коюп койгондой да, радиону жандырып койгондой, сен өзүң каалаган нерсеңи айтып отурасың, ал укпайбы? Бул манасчынын табиятына туура келбеген. Балким башка өнөргө ошентсе жарашаттыр. А манасчыга андай мамиле кылбаш керек. Эң ириде ошол мамлекет башчыларыбыз ошону ойлонуш керек. Эй, манасты мынтип укпайт деп. Мамлекет башчылары манасты уга турган өзүнчө жай даярдап, же болбосо өзүнчө убакыт бөлүп жай даярдабаса дагы уккан болсо, анда абдан сонун. Ошондо манасчылыктын кадыры өсөт эле деп ойлойм. Сыйдың көргөн бак кушун, сынын алган жакшысын, сырттан сырыга аталып, сынаган жуудун бактысын, кабагын бүркөп жүрбөгөн, катырып күлүп сүйлөгөн, кабарын угуп алганда, кандары бектер жүрбөгөн, кагыш кылбай ушуга, какасыраак жүр деген, уйкусу жок жолгосак, улаккандын терсиргак, чыметип кирпик талбаган, чыметип уйкуң албаган, берендиги белгилүү, элден ашкан сыргактын эрендиги белгилүү, эл кызматы дегенде беренин сыргак куйгашка, анын берендиги белгилүү кой. Өлөрүн көзгөн илбеген, өнөрүн өзгө билбеген өткүр сыргак куйгашка, өнөрү гана журттан бир башка, сырттанын сыргак куйгашка, анын сыны гана журттан бир башка кой.
кезегинде адамзаттын манасы деп Мухтар Аязов бекер айткан эмес. Адамзаттын манасы дегенде мындан артык баа берүү мүмкүн эмес деп ойлойм. Ооба, адамзатка таандык асыл сапаттарды даңазалайт манас. Манас баатыр өзү, Манас атабыз кылычын көтөрүп алып эле кыргыз деп кыйкырып жүрө берген киши болгон эмес. Тилекке каршы көпчүлүгүбүз ошентип түшүнөбүз да. Жалгыз кыргыз калганын кырып салгыла деп жүргөн эмес. Тилимди билген эл болсо тилимди билип келсиндер, тил билбеген эл болсо тилмечи жооп берсиндер деп айтып атат. Ал сөзүндө өзүнө карамагында далай эл карап турат, тил билбеген элдер да карап тургандыгын айгинелеп атат. 40 чороосу 40 жактан келген, 40 элдин падышасы алар. Оң жагында Манастын 32 ханы бар, сол жагында туп-туура 40 баатырдын саны бар дейт. Мына 32 хандык 40 баатырды бириктиргенде 70 мамлекетти бириктирип турган чоң империя курган учурунда. Эгер эстеп көрсөк, ошолордун ичинде тил билгени дагы, тил билбегени да бар эле. Анын бардыгын кантип бириктирген? Адилеттиктин туусунун астында бириктирген. Сен тигил, сен бул деп бөлгөн эмес, курама жыйып журт кылдым, кол алып таптап кыш кылдым деп атат. Мына ошол эч кимди жерибей, бөлбөй, улут катары, уруу катары, башка катары бөлбөй, жалаң акыйкаттыкты көксөгөндөрдү, адилеттикти көксөгөндөрдү бириктирген үчүн Манас болгон. Таарынсаң таласка бар деген сөз ошон үчүн калган. Ал жакшы сөз, жакшы мааниде айтылган сөз бул. Демек, таарынсаң таласка бар деген сөз Манаска бар. Өкүтүң болсо Манаска айт деген сөз. Сени батырып ала турган Манас бар. Агаркеч айтып атпайбы Алмамбетке? Көкчөдөн таарым чыгып атканда Манаска бар. Манас Азезил да ал Ажебирейилдей эле көрүнөт да. Анын Кытайда жүрүп уккан түшүнүк ошондой. Мен кантип барам десе, сендейдин 80ин батырып жүрөт Манас дейт. Сендейдин 80ин батырып жүрөт. Кылыгы шайбайт Манастын. Ушунчалык кең пейил деп атат. Мына ошентип бирөө элинен таарынып, бирөө жерине таарынып, бирөө атасына таарынып, бирөө башкасына таарынып, ааламга батпаган адамдар Манастын дүйнөсүнө батып кеткен. Мына ошон үчүн таарынсаң таласка бар деп. Бул өтө кеңири мааниде айтылган сөз. Демек Манаска бар. Бул ааламга батпаган нерсени батырып ала турган Манас бар. Өтө кең пейил, өтө айкөл, ашкере кайрымдуу Манас деген бар деген. Манас ошентип батырган. Ар биринин кемчилигин жашырып, артыкчылыгын ашырып батырган. 40-ында көпкөн дыңгылчал, 40-тын башы кыргылчал дейт. Ар качандан бир качан бузукулук ойлогон, буттайын бузу ийсе да буудан Манас баатырың бузду экен деп койбогон дейт. Өмүрүндө ошону бузукусуң деп ар ким чукуп отурса дагы батырып жүргөн Манас эмне деген Манас? Аны сен мени жамандадың деп каматып ийген эмес, сабатып ийген эмес, өлтүрүп ийген эмес, талатып ийген эмес. Анын артыкчылыгын гана пайдаланган. Кыргылчалдын да өзүнүн өнөрү болгон, өзүнүн артык сапаты болгон. Мына ошол артык жагын пайдаланып, кемчилигине көз жумуп жашап келген. Мына ошон үчүн Манас болгон. Манастан сабак ала турган бийлик башындагылардын ушундай нерселери үлгү боло турган болуш керек. Ушундан сабак алыш керек. Үйрөнүш керек. Манас болуш керек. Манас болууга аракет кылыш керек. Ар бир жетекчи далалат кылыш керек. Жөн эле далалат кылбай, ошондой кең пейилдик менен далалат кылыш керек. Биз кайдан, биз эмес учурунда Келдибек, Тыныбектер өмүр бою айтып, анан түгөт албай калдык деп арман кылышканда, бүгүнкү манасчылардын дагы алдында милдети турат деп ойлойм. Ошолор айтпай калган жерлерин айтышыбыз керек. Айткан эле жерлерин кайталап айта бербей, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр өз алдынча айтып калган манасчыларыбыз арбын. Ошол 40 чоронун далайын окуясы айтылбай калган. Андай жерлер өтө арбын. Бир адамдын өмүрү жетпей турган нерсе да чындап келгенде. Ошол калган нерселерди айтып, ошолорду жайылтышыбыз керек деп ойлойм. Манас менен Алмамбеттин чубагы, Көкөтөйүн ашы, албетте алар айтыла турган нерсе. Бирок андан башка айтылбай калган жерлери арбын деп атпайсызбы? Ошол жактарын айтып, ошол жактарын жеткирүү милдети турат.